Сахна, өнөр дүйнөсү Кенжегул Меңдебайыровдун жашоосунун ажырагыз бөлүгү, жан дүйнөсүндөгү боштукту толтурган руханий көрүнгөсүн толуктаган, дегеле өмүрүн куттуу сыпарасыз элестетүү мүмкүн болбогон ыйык жай. Анткени каарман ар өнөргө бай адам. Кудайым ар кимге ар кандай өнөрдү тартуулайт. Мисалы үчүн мага ушул обончулукту, актерлукту, ушундай бир кенен кесир өнөрдү бергениме мен Кудайыма миң мертебе ыраазымын да. Бул атадан калабы, же энеден калабы? Менин тайкелерим өйдө чектилер, бүт баардыгын өнөрпостор. Токтогул болсо биздин чоң аталар. Анан ошондуктанбы комузда эле чындыгында баягы музыкант эмесмин. Анан ошол өнөр ушундай бир көчөдөн обончулук, мисалы үчүн көчөдөн салам берген адамдай болуп жолуктум да. 16 жашымда, 14 жашымда биринчи обонум чыкты да. Карап турдум кара түскөн жолуңду деген жанагы Жапаркул Алыбаевдин сөзүнө жазылган. Анан бул обонду эле сүйүү болбосо чындыгында обончулукка сүйүү болбосо бул обон чыгыш кыйын да. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрынын артисти Кенжегул Меңдебайыров 1946-жылы Нарын облусунун Жумгал районунун Байзак айылында төрөлгөн. 4 бир туугандын кенжеси тай тарабына жакын өсүп, алардын муунда муунга уланган өнөрүн алып, ошол жол менен жашап келет. Бала күнүнөн эле өз алдынча комузда кол ойнотуп, өздөштүрө баштаган. Ошол учурдагы улуулар айткан баянды мезгил өтүп күйгө салган. Алардын бири балалыктын жомогу көөсү. Бул күйүнүн аты балалыктын жомогу деген күйүм. Бала кезде, ойноо кезде бир аксакал менен сүйлөшүп отуруп, ушундай ал аксакал биздин айылдан болот эле, анан биздин туугандар болот эле. Ушу жайлоого чыгып, анан ошонун үйүндө жүрүп калдым. Эми койду эле кайтарган жокмун, жөн эле ушундай бир жакшы аксакал эле. Анан комузу бар экен. Мындай бир Токтогулдун эмесинде чыканактай болгон кичинекей комузу бар экен. Деп эле отурат. Же чертпейт. Бер жакта бышып отурган, от жагып коюп, казанда эт кайнап атат. 3 абышка бар. Ошондо баягыл минтпеди, анан тинтпеди деп эле ошол узак аңгемеге кирип кетишет. Каарман мектепти аяктаган соң эмгекчи улун Жумгал райондук маданият бөлүмүндө баштап, андан соң Нарын театрында ишин улантып, өнөр дүйнөсүнүн улам тереңине сүңгүп кирип, чыгармачылыктын үстүндө талбай эмгектенип келет. Кенжегул байкенин бөлөк актерлордон өзгөчөлүгү, көбүнчө актерлор комедийный, трагический, драма болуп бөлүнөт. Ошолордун мисалы трагедияны ойноп эле, ал комедияны тигилерди ойной албайт. А бул Кенжегул байкенин бир өзгөчөлүгү, бул 4 тарабы төп жоргода комедия десең комедия кетет, драма десең драма кетет, трагедия десең трагедия кетет. Анан бул киши өз дагы мындай азыр бир топ жашка барып калды, дагы эле так секирип бийлейт. Анан чыгармачылыкка аптан аяр мамиле жасайт. Кенжегул Меңдебайыров берилген образдарды ийине жеткирген мыкты актер, режиссер, ырчы аткаруучу жана обончу. Калеминен жаралган ырлар эл аралап ырдалып, угармандардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Алардын бири
сулууларга суктанууга акын бар чыгармасы. Жараткан чыгармасы белгилүү ырчы Кубаныч Ажыбаев тарабынан да аткарылып, калың элдин сүймөнчүлүгүнө айланып отурат. Bir жолы библиотекадан келатам. Biblioteka'dan gelatsam bile arıktın içinde küvette. Bir ayrık gazet durup duran. Oşandaylar жақсы көрем да. Ana minti okup, kışayıp, okup otursam Joloçu Rıspayip dep жүрөт. Anan Joloçu Rıspayip'tin bayağı бербесе койсун, атак даңкты деп, анан ошондой bir интервьюсу бар экен, анан аягындыр бар экен. Anan akım var deyip de, emnege akıllı oldu ekan dep turup, alıp turup okusam bile, anan sululardı, göçelerden köp görüm, suktanamın gözelekten ötkürüm, jılmаңдаймын barısına жабышып, жыйырмамда мен мынчалык көп бөгөm deyip, yatağın көрü dep turup, anan darole alып keldim, bana pianoga oturdum, pianoga oturup, anan neme kıldım, qanday болады endi deb anan başım ele çıkıp ketdi da gene bay oyda жүргөндө bir екі күн иштедим го anan эбайбиче момундай кандай болот анан саке ырдап көрөйүнчү деп анан ырдадым жакшы экен ошентип кубаныч сурап келиптир анан ырдай кой деп анан ага үйрөтүп анан alдағы hit болып кетті да. Şeklenbesin görüp bilgen жақындар, şeriktешim үйімде бар асыл жар, суырып алам чечекейің десең да, сұлуларға суқтануға якын бар. Ей, сұлуларға суқтануға акын бар. Сұлуларға суқтануға ақым бар. Автордун калемине таандык обондор аз санда, бирок аз болсо дагы саз жаралып, эл сүйүү уккан обондорго айланып келет. Бул кишиге мен таң калчумун башында көп деле комуз черте албайт, мындай байкасаңыз. Анан же аккордеон черте албайт. Бу кантип обон чыгарасың Кенже Болбайке дечимин. Кантип болчу көрсөң ушул деп эле кыңылдап жүрүлө, же нота билбейт. Анан ошол эптеп комузга чүрүп алып, анан антмитип эле анан бул чыгарбайт. Мындай тез обон чыгарбайт элчилер. 1 жылда, 2 жылда бир обон чыгарат да, бирок ошол обондор мындай элгечи тарап кетет. Мисалы Сыргажан дегендерин карабайсызбы? Азыркыга чейин ырдалып жүрөт. Geçirip koy degenleri, jana sulları, suktанам дегендерин карабайсызбы? Биздин театрыбыздын аксакалы, театрыбыздын мындай айтып айтканда лидери десек жаңылбайм, театрды алга сүйрөгөн инсандарыбыздын бири. 70-тен кырын асса да театрыбызды иштеп, эмгегин акыбеттин кайтарып, ар бир жылда эле 2-3төн спектакльди ойноп, карыдым, талыдым деп келаткан биздин Кенже Болбайке. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кенже Болбайкенин талбай, талыкпай иштегени жагат. Адам багы жаш өткөн сайын жумуштан казып калат дейтсе эле, Кенже Болбайке кайра эргип атат азыр. Эргип турган мезгили, эргип чыгармачылыкты күчтүү жаратканга аракет кылып, аябай зор спектакльдерибизде жылаң башкы ролдорду ойноп, өзү театрыбызды көрктөндүрүп, төрүбүздүн куту, төрүбүздүн сыймыгын толтуруп отурат. Маданият тармагында талбай эмгектенип келе жаткан Кенжеогул Мендебайыров атайын кесипке окуп билим албаса дагы, тубаса табият тартуулаган таланты менен чыгармачылыктын чейир жолунда эмгектенип келет. 50 жылга чамалаш иш тажрыйбасында 16 спектакль коюп, режиссерлук кылган, ошондой эле устат шакирт болуп, өнөр дүйнөсүндө арбалган жаш таланттарды тарбиялоону дагы колго алган. Кенже Болбайке илгерки залкарлардын сабагын алган, илгерки залкарлар менен бирге иштешкендик кылып, театрга болгон, эң башкысы театрга болгон өзүнүн талабы күчтүү. Өзүнө болгон талабы күчтүү, баягы өзүнөн кийинки поколение бизге, бизден кийинки жаштарга, бизден улуураак Байкенин өзүнүн инилерине болгон талабы күчтүү. Бул баягы театрды биринчиден сүйүш керек. Театрга өмүрүн арнаш керек деп өзү кеп салып калат. Өзү дагы мурунчараак жаш балдарды, мектеп жашындагы балдарды театралдык билимин, өзүнүн
тажрыйбасын тыштайм деп балдарды да тарбиялап жүрчү. Кийинчерээк ал нерсесин да токтотту окшойт. Анан Кенжеголу байкенин кыскасын айтканда мыкты актер, мыкты инсан деп эсептейбиз. Бул киши сахна үчүн жаралган киши да. Анан бул кишинин үй бүлөсү дагы бүтүн чыгармачылыкта бала бакырасы неберелеринен бери ушу өнөрлүү да. Анан агайды тартса керек, балдары, неберелери. Бирок антенсе жубайы Зарыл Көгөева дагы бул бизде иштейт да, билесиңер да. Анан агайды айтсам эме ушунчалык бала кыял. Шылып бул сахна үчүн жаралган адам да. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенжеголу Мендебайыров эл алдында белгилүү талант болсо, жумушта мыкты адис, ал эми үйдө сүйүктүү жар жана камкор ата. Өмүрлүк жубайы Зарыл Көгөева менен бирге түтүн булатып, 3 эркек 2 кызды татыктуу тарбиялап тууруна кондурган. Учурда 7 неберенин чоң ата, таятасы. Жубайы Зарыл Көгөева дагы маданияттын мыкты кызматкери, театрда бирге иштешип, кеңешчиси дагы, кесиптеши дагы. Ата эне жолун жолдоп, уул кыздары дагы маданият тармагында үзүрлүү эмгектенип келет. Максатың орындалса. Анан албетте бардыгы тең эле мындай деме 5 кол тең эмес да. Бирде орындалат, бирде орындалбайт. Анан Мауреки үй бүлөгө айрыкча жубайың менен туруктуулук керек да. Балдарыңа туура тарбия. Толук окуп, мүмкүнчүлүк болсо, ошол убакта YouTube болсо кандай кылып эле атам деп ойлойм. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугуна карабай, ошонча баалуу адам. Өмүр сызыгы закымда учуп, күн айга, ай жылга алмашып, мезгил өз саатынан кечикпей жебесин кагууда. Артка кылчайып караган жылдар ичинде турмуштун ачуусун дагы, таттуусун дагы өткөргөн талант өмүрүнүн 79 жазын тосууда. Деги эле адам жашоосундагы таасирдүү сабак төмөнкүдөй болду дейт. Айткан сөзү бар. Тиги Кадырбай Мамбетакуновдун. Турмушта жашоодо 2 өкүнү, бири жетип алып азап жеш, экинчиси кечигүү дейт. Кечиккеним ошо баягы көздөгөн максатыма жетпей калгандырмын. Ал баягы эч бир окууну бүтпей калгандыгым да. Ошо мисалы режиссер болом деген ниет бар болчу. Атанын малы калгыча талы калсын дейт. Өнөр ээси жумуштан кийин бош убактысын чакан чарбагында өткөрөт. Тоолуу шартка ылайыкташкан мөмө жемиш бактарды отургузуп, үй канаттууларын багып келет. Тамыры бар. Баягы шаарда жакшы экен да, шаарда кармасаң, жумуртка жеп турасың, балдарга жумуртка болуп турат. Ана малда кармадым. Бак бар, алмам бар, өрүгүм бар. Дагы сиренте тиги бактар жок болчу. Бүт эле бардыгын тең эле ошолорду мен тиктим. Кыргыз маданияттын анын ичинде Тоолуу Нарын облусундагы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрынын өнүгүшүнө полтогудай салым кошуп келе жаткан талант Кенжеголу Мендебайыров алдыда эл сүйүү уккан обондорду жаратып, ондогон образдарды ойнойт деп күтөбүз. Калың элдин кадырына татыган каарман Куттуу Супарада бар болуңуз. Çeklenmesin görüp gene yakınlar, şirkesin düğümde var asıllar. Soğurup allam çeçeğin besinde, sulularga sultanıga yakın var. Sulularga sultanıga akın var. Olan çaştığı çelerden gökörüm, Urguştaymen oşol zamat beksörüm. Olup kandı sırra bağın aytmağın, 30 yaşta memil çallık gökbөгüm. Çeklenmesin görüp bilgele yakınlar, şirlik
шеріктешім үйінде бар асылдар, суырып алам чечекейін десең да, сұлуларға сұқтануға якын бар. Сұлуларға сұқтануға ақын бар. Çaşlı göçelerden göpörüm, kızığamın qıynalamın örtünüm. Kıyalımda canlaşamın bir basıp, 40 yaşımda memnun çallık göpögüm. Şeklenmesin görüp bilgeni jakınlar, şerikteşim üyümde var asılcar. Surup allam çeçekeyin desen da, sulularga suqtanuga akın var. Sulularga suqtanuga akın var. Şeklenmesin görüp bilgeni jakınlar, şerikteşim üyümde var asılcar. Surup allam çeçekeyin desen da, sulularga suqtanuga yakın var. Sulularga suqtanuga akın var. Sulularga suqtanuga akın var.